Садыр Жапаров элдик курултайды өткөрүүгө сапаттуу даярдык көрүү тапшырмасын берди. 10 октябрда президент Садыр Жапаров мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовду президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын башчысы Азамат Кадыралиевди жана элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаевди кабыл алды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Маалымдалгандай, жолугушуунун жүрүшүндө быйылкы жылы өтө турган элдик курултайды уюштуруу боюнча маселелер талкууланды. Мамлекет башчысынын чечими боюнча түзүлгөн уюштуруу комитети календардык планды, иш-чаралар планын жана жер-жерлерде жооптуу жетекчилерди окутуу графигин бекиткени белгиленди. Жолугушуунун жыйынтыгында Садыр Жапаров кезектеги 3-чү элдик курултайды өткөрүү жөнүндө кабыл алынган жарлыкка ылайык өз убагында тиешелүү сапаттуу чараларды көрүү тапшырмасын берди. Бишкекте ок атышуудан бир жаран каза тапты. Бишкек шаарынын Октябрь районундагы 7-кичи районунда үйлөрүнүн биринде ок атуу жаңырды. Ок атуудан бир адам каза болуп, 2 адам жарадар болду. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Милициянын алдын ала берген маалыматы боюнча ок атуу 2 өнөктөштүн ортосундагы чырдан чыккан. Учурда окуя болгон жерде милициянын ыкчам тергөө тобу иш алып барууда. Бардык жагдайлар такталууда деп айтылат маалыматта. Талиптердин Ташкенттеги элчиси ишке киришти. Өзбекстан жана Ауганстан ортосундагы кызматташтык маселеси Ташкентте Тышкы иштер министри Бактиёр Саидовдун Талибан башкарган Ооган өкмөтүнүн Өзбекстанга жаңы дайындаган элчиси Абдулла Гафар Терави менен жолугушуусунда талкууланды. Бул тууралуу 10 октябрда Өзбек тышкы саясат мекемесинин басма сөз кызматынын маалыматына таянып, Азаттыктын Өзбек кызматы жазды. Жолугушууда тараптар Өзбекстан менен Ауганстандын ортосундагы мамилени ар тараптуу өнүктүрүү, пайдаланылбай жаткан мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу, эки өлкө элинин кызыкчылыгына кызмат кылган жаңы долбоорлорду иштеп чыгуу зарылдыгын баса белгилешти деп айтылды Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Абдул Гафар Терави Ауганстандын атынан Өзбекстанга дайым көрсөтүп келаткан жардам үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бактиёр Саидов биздин өлкөлөрдө жалпы тарых жана бардык тармактардагы кызматташтыгыбызды өнүктүрүүгө дем болуучу, өсүп өнүгүүгө умтулган аракетибиз байланыштырып турат деп өзүнүн Telegram каналына жазды. АКШнын Ауганстанда Талибанга каршы согушу 2001 жылдын 11. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоо өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Сентябрындагы Кошмо Штаттардагы ири террордук актыдан кийин башталып, 2021 жылдын августунда жыйынтыкталган Ауганстандын көпчүлүк бөлүгүн, анын ичинде Борбор кала Кабулду кайрадан өз көзөмөлүнө алган талиптер жаңы Ауганстан Ислам Эмираты түзүлгөнүн жарыялашкан. Азыркы тапта Талибанга 39 өлкөдөгү элчилик баш ийип иштөөдө. Ауганстан менен түштүк тарабынан 144 чакырымдай чек аралаш Өзбекстан өзүндөгү элчиликти талиптер башкарган Ооган өкмөтүнө быйыл февраль айында тапшырган. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Ауганстандын батыштагы банк резервдери камакта турат. Талиптердин айрым лидерлерине АКШ издөө жарыялаган. Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогго баруу зарыл экенин билдирип келген. Быйыл 6 сентябрда Кыргыз тышкы саясий мекемеси Талибанды кара тизмеден чыгарганын ырастап, бул чечим аймактык туруктуулукту бекемдөөгө жана диалогду улантууга багытталган деп билдирди. Булак Азаттык. Орусияда аскердик аэродром өрттөнүүдө. Орусиянын курамындагы Адыгей республикасында Борбор кала Майкоптун чек жакасында 10 октябрга караган түнү учкутсуз учактардын чабуулунан кийин жергиликтүү тургундар эвакуация болууда. Аймактын башчысы Мурат Кумпилов билдиргендей, кыштактардын биринде өрт чыкты. Аталган кыштак Ханская станциясынын жанында жайгашкан. Ошол эле жерде ушундай аталыштагы аскердик аэродром бар. Социалдык түйүндөрдө аэродром өрттөнүп жарылуу түтүн болуп жатканы тууралуу
тууралуу сүрөт жана видеолор жарыяланып, ал жерде Украин дрондору бутага алганы кабарланууда. Азыркы тапта бул боюнча Орусияда, Украинада маалымат берелик. Аэродром күйүп жатканы NASA Films спутник сервисинде да катталды. Баштапкы кабарларга караганда авиациялык карамай сакталуучу кампа күйдү. Адамдар арасында жабыркагандар катталганы тууралуу маалымат жок. Ханская аэродромунда Краснодар жогорку аскердик авиациялык окуу жайынын номер 272 машыгуучу авиа базасы жайгашкан. Орусиянын коргоо министрлиги 10 октябрдагы маалыматында соңку суткада 7 облуста жана ошондой эле деңиз аймагында жалпысынан 92 согуштук учак кармалганын билдирди. Бирок Адыгей боюнча эч нерсе айтылган жок. Ал эми Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралындагы Феодосия аймагында дрон чабуулунан кийин күйө баштаган мунай базасындагы өрт 3 күнөн бери өчөлек. Шаар жетекчилиги тегеректеги үйлөрдөн 1137 киши эвакуация болгонун 10 октябрда маалымдады. Булак Азаттык. Журналист Адыл Акжол камактагы мөөнөтү узартылды. Бишкектин 1-май райондук соту Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары журналист Адыл Акжол камактагы мөөнөтүн 4 ноябрга чейин узартты. Анын бөгө чарасын райондук сот 3 октябрда караган. Адыл Акжол кармалганы 12 августта белгилүү болгон. Бишкектин 1-май райондук сотунун маалыматына караганда УКМК ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан. УКМК журналисттин иши жөнүндө комментарий берелик. Адвокаты Назик Ажомаматова анын кармалышына быйыл июлда каза болгон 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмү тууралуу видео себеп болгонун Азаттыкка билдирген. Ош облустук ички иштер башкармалыгы сентябрь айында журналистке кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренеси боюнча дагы бир кылмыш иши козголгонун кабарлаган. 33 жаштагы Адыл Акжол 2022 жылдан 2023 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик ЛТР телеканалынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Былтыр июль айында УТРКнын директорунун орун басары болуп тайындалып, бул кызматтан быйыл март айында кеткен. Адыл Акжол блогер катары да таанымал. Анын өзүнүн аты жөнү менен ачылган YouTube каналында 800 миңге жакын катталуучусу бар. Негизинен социалдык көйгөйлөр, саясий темалар боюнча видеолорду чыгарат. Быйыл июлда Бишкектеги номер 4-ооруканада каза болгон 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнөн кийин үй бүлөлүк зомбулук маселеси коомчулукта катуу талкууланган. Адыл Акжол маркумдун кайнатасынан дээрлик 1 сааттык маек алып, өзүнүн YouTube'дагы баракчасына чыгарганы талкууга түшкөн. Бир катар укук коргоочулар, журналисттер видеону бир жактуу деп айыптап чыгышкан. Акжол маекти сындап комментарий жазгандарды уят сөздөр менен сөккөнүн айтышкан. Айтурган Маматкулованын 1 жыл мурда турмуш курган жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айтса, келиндин жакындары күйөө баласын күнөөлөп жатат. Келиндин өлүмүнө байланыштуу өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү менен кылмыш иши козголгон. Анын жолдошу 1 сентябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Булак Азаттык.